Арбаңыздар, агайын туугандар. Сиздер менен экранда жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Ар бир үйдө ынтымак, ырыс-кешик, токчулук, мокчулук болсун деп берүүбүздү баштайбыз. Эгерде сиз биздин каналды жана биздин энелер мектебин көрүп аткан болсоңуз, абдан туура тандоо жасадыңыз деп эсептейбиз. Демек, сиз ыймандуу, адептүү, маданияттуу өлкөнү курууга салым кошуп атасыз деп эсептейбиз. Быйылкы ыйман, адеп, маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Өткөн сабактарда биз адам аттары, ысымдар, жүгүнүү, алкоо жөнүндө сүйлөшсөк, бүгүнкү сабагыбыздын темасы касиет. Касиет деген эмне? Касиеттүүлүк, аны кайдан алабыз, кантип аздектейбиз деген суроолорго жооп алабыз. Сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу энеси Исакова Жидебүү апабыз жана психолог эжебиз Жүндүбаева Кенже эжебиз. Ал эми сабагыбыздын катышуучулары, энелер мектебинин тарбиялануучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин студенттери болмокчу. Анда сабагыбызды баштайлы. Арбагыла ай жүздүү биздин келечектеги орун басар кыздарыбыз айланайын. Бүгүнкү сабактын темасы касиет. Кийинки убакта касиет деп эле көп айтабыз. Анан ошол касиет кандай аталат, эмнеге касиет деп айтабыз, анын түрлөрүн айтып берейин силерге. Эми жаратылышта бардык нерсе касиеттүү болот. Суунун деле өзүнчө касиети бар. Мисалы үчүн ага сууга дагы угуп атасыңар, көрүп атасыңар теледен. Жакшы айтсаң жакшы, жаман айтсаң жаман тиги кабыл алып ошол тастыкталып атпайбы, бул тиреки күндөрдө. Азыр болсо касиеттин түрлөрүн айталы. Биринчи ыйгарымдуу касиет, экинчи тукумдан келген касиет, үчүнчү өбөлгө болчу касиет, төртүнчүсү ооп келген касиет, бешинчиси сулуулук касиет деп аталат. Эми убакыт бизге өлчөлүү, мен ошону үстүртөдөн баягы аз-аздан болсо дагы силерге маалымат берип кетейин, кыздарым. Биринчи ыйгарымдуу касиет. Бул ар бир Кудай Таалам өзүнүн бир тандалма адамдарына берилчү касиет экен. Элдин баарына ыйгарымдуу касиет болбойт. Буга мисал үчүн өткөн пайгамбарлар. Мына пайгамбарлардын бир кишинин артынан канча кишилер ээрчип, ошолордун сөзүн сүйлөп, Кудайдын сөзү деп баш ийип атат, Ага деген элдин баары пайгамбар боло албайт да. Ошо ыйгарымдуу касиеттин эң жогорку деңгээли ошол мындай бир тандалма адамдарга берилчү касиет экен да. Мисалы үчүн мына пайгамбарлар Иса, Мухаммед, көп пайгамбарлар бар да. Анан ошол экилерге ыйгарымдуу касиет экен бул. Экинчиси тукумдан келген касиет. Бул тукумдан келген касиет, мисалы үчүн азыркы кезде мына манасчылар чыгып атат, манасчылардын ошо тегинде манас айткан кишилер болгон үчүн, канда болгон үчүн ошол козголуп, анан кийин урпактарына жеткенде кайсы бир деңгээлде ошол урпагынын келечекке мындай бир өзүнүн күчү болгон үчүн ошо касиет келет экен дагы, анан ошол манас айтып баштайт экен. Бул тукумдан келген касиет болуп эсептелинет да. Же болбосо жанагы дарыгерлер дагы
мисалы үчүн ыйгарымдуу касиетке эме тукумдан келген касиетке табыпчылык ошо мындай бул эме тукумдан келген касиетке ошо тегинде болгон касиет тукумдан тукумга ооп сөзсүз түрдө эле баласына небересине болбосо дагы канча атадан өткөндөн кийин баары бир ошо тукумдагы инсандардан чыгат экен да. Анан кийин өбөлгө болчу касиет дейт. Бул өбөлгө болчу касиет мисалы үчүн бир киши мына өбөлгө дарыгерди алайын мисалга. Дарыгер кишини дарылайт. Анан анын жетишпеген жактарын, кемчиликтерин айтып берет. Мына ошого же болбосо бир турмуштан кыйналып жүрсө, бир нерсеге жетпей атса, жол көрсөтөт. Бул өбөлгө болчу касиет. Адамга жол ачып, жол көрсөткөн касиет бул өбөлгө болчу касиет да. Андан кийин ооп келген касиет дейт. Ооп келген касиет кандай дегенде, мисалы тукум бөлөк болсо дагы, же тукумунда ыйгарымдуу касиет жок болсо дагы, ошо киши касиеттүү кишиге аябай жан дили менен берилип кызмат кылса, ошол жугат экен. Жанагы жакшы менен жаман, жакшы менен жүрсөң жакшысы жугат, жаман менен жүрсөң жаманы жугат дейт да. Ошонун бириндей эле касиет дагы ойт экен, жугат экен. Анан бешинчиси сулуулук касиет. Бул адамдын өңү, келбети. Мисалы үчүн айвандарды деле жанагы кичинекей кезинде карышкырды жаман көрөбүз, бирок бөлтүрүктөрүн жаман көрбөйбүз да. Бөлтүрүктөрүн көргөндө деп ичиң жылып, тигиреки ошону багып алсам мындай бир жакшы ит болор бекен деген үмүт менен багасың, а бирок карышкыр баласы ит болбойт деген макал бар, чоңойгондо баары бир өзүнүн кызматын кылып кетет ал. Ошо анын биринде ошо бир мындай сулуулук касиет да. Сулуулук касиет. Бугу эне деп айтып атпайбызбы? Угуп жүргөндүрсүңөр, бугу тукумда дагы. Ошо бугу эненин дагы жанында жүргөн кызматчы келин, бугу эне эч кимге көрүнбөй жуунчу экен үйдө. Себеби дегенде аны көрсө баягы касиети кырсыгып калат деген ой максат мененби. Анан ошол жалгыз канекей жанында жүргөн аял келиндиги суусун куюп берип баягы кызмат кылып ошончо экен дагы. Анан баягы жуунуп бүткөндөн кийин ошол аял ошо бугу эненин жуунган суусун өзү төгүбөй өзү жуунчу экен. Баягы илеген ошол жуунган сууга өзү жуунчу экен. Мына ошондон касиет ооп, ошол эненин тукуму азыр көп. Мисалы үчүн беркил арык тукумуна караганда чүдөмүш атанын тукуму көп. Мына касиеттин күчтүүлүгү ошондон да. Мына ооп келгенге түшүндүңөрбү кыздар, Анан сулуулук касиет дейт да. Бизде айтат, жакшы, акылдуу кыз элдики дейт. Же болбосо күлүк ат элдин ырыскысы дейт. Же алгыр куш элдин ырыскысы дейт. Ошонун ичинде кээде кыздарыбыз сулуу болуп, анан мындай иш жөндөмдүүлүгү начар болуп, иш билгилик, кишини алгынга, алыш беришке, сыйга жок кыздарыбыз деле болуп калат экен. А бирок деген кебетеси келишкен, мүчөсү келишкен дегендей ушундай сулуу кыздарыбыз чыгат экен да. Ошол сулуулугуна суктанып, жакшы тукумдар келинчек кылып алат экен. Мына сулуулук касиет деген ошол. Жана мен айтпадымбы бөлтүрүктү депчи, анын сулуулугу тартып кетип атпайбы ошонучу. Анын иш кылбаганын, аш кылбаганын сулуулук касиети басып кетип атат да. Ошон үчүн жанагы жакшы жерге барып, жакшы жердин бүлөсү болуп калат экен да, сулуулук касиет ошондой. Анан бул жерден дагы айтып кетпедимби?
тукумдан келген касиет депчи. Анан тукуму мисалы үчүн бир молдо болсо илгерки убакта же болсо бакшы болсо дегендейчи, ошол кийинки тукумдарга дагы ууп, ошол тукумда жасагың келбесе дагы ошого баш ийдирет экен. Касиеттин күчү мына ошондон. Тукумдан келген касиет башка кишиге өтүп кетпейт экен. Ошо тукумун көзгө көрүнбөгөн дүйнөдө ошо урпагын мындай күтүп жүрөт окшойт да, ал дагычы. Ошо мен көтөрө алабы, аткара алабы, ошол касиетти кармай алабы депчи. Анан ошондо ошо күчүнө, дареметине жараша анан ошол тукумга келип токтойт экен дагы. Ошол иш башталат экен. Эми силер буга чейин баягы касиет деп угуп келдиңер. Азыр мен айтып атам, анан ошонун ичинде силерге кандай сурооңор бар? Касиеттин эмнесин билбейсиңер же түшүнбөгөн жериңер барбы? Же болбосо мурун уккан жериңер барбы? Ошону тартынбай сурап алгыла, кыздарым. Мен өзүм чоң апам быйыл 93-тө, өзү мындай табып да, мындай табып деп койсом да болот, элдерди аралап жүрөт да. Анан мен кичинекейимде биз мага айткан болчу да, мен ушунумду сага өткөрүп берсем депчи мага айткан болчу, бирок ошол эмесин мен билбейм да, кантип мен эмесин табыпчылыгын билбейм. Анан аны ошону өткөрүп берсе болобу, үйрөтүп, кесип сыяктуу өткөрсө болобу ошол касиетти. Эми ал чоң апам дедиңби, Ооба, чоң апаң деген сени тандап алганы, сенин ошол ишти аткара турганга мүмкүнчүлүгү бар бул кызым деп, ошон үчүн сага сунуш кылып атат да. Ушу кызыма өткөрүп берсем, ушу менин ишимди алып кетет деген ишеним менен. Аны ошо чоң апаң менен жакшы сүйлөшүп, жол жобосун айтып, сурап, анан кийин алып алсаң болот. Ал дагы чоң кызмат, иш. Эми кээ бирөөлөр айтат, касиет десе, касиеттин түрү бар да. Мына акындар деле касиет менен сүйлөп атат. Манасчылар деле касиет айтып, касиеттин күчү менен манас айтып атат. Анан азыркы убакта көпчүлүк жаштар ойлойт, касиет десе эле молдо болуп эле тиги теспи тартып эле сүф деп отуруп калат экенмин. Ошол болбойт да дейт да. Бул касиеттин түрү бөлөк да. Ошон үчүн деген сага ошо чоң апаң деген ушу кызымдын мындай идиреги бар, жөндөмү бар, ушу кызым алып кете алат го деген үмүт менен сага кайрылып атат да. Эгерде сен ишеним менен макул алып кетейин, мага үйрөтүңүз десең, үйрөтүп коет. Ал киши дагы балким канча жылдан бери тигирекке кармап келатат, адам төөлүк эмес да, бирок ошол өзүнүн касиетин ошо тукумуна калтыргысы келип атат да. Ал чоң апасына дагы чоң энелеринен келген да. Жөн эле болуп калган жок да. Чоң апасына да чоң энелеринен келген да. Ал жөн эле болбойт да. Эми болот жанагындай чанда ооп келген касиет болот. Ал убактылуу, мисалы үчүн ооп келген касиет ошол киши менен эле кетип токтолуп калышы мүмкүн. Себеби анын тукумунда жок да ооп келген касиет. А тукумдан келген касиет кетпейт ал. Ал жүрө берет, канча кылым болсо да жүрө берет экен. Бирок ошол тукумга келет экен. Анан кээ бирөөлөр кармай албай калып, анан жанагы кырсыктап, же болбосо ооруп, же болбосо турмушунан бир кыйналып, жетишпей калып атпайбы? Ошол өзүнүн жолун таппай, жанагы касиетти кармай албай калгандыктан ошондой болот экен да. Биз көрүп атабыз да буну турмушта. Кыдыр аке деген бар го, касиеттүү акебиз. Ошол түштө аян берсе, ошону кантип кармап калса болот? Эми түштө касиеттүү кишилер деген аян бере берет, бирок баарын эле кармап кала алганга болбойт мүмкүнчүлүкчү. Эгерде чыны менен сага ошол касиет келип аткан болсо, ал түш канча жолу кайталанып берилет. Канча жолу кайталанып берилет. Жанагы кинодо сериал болуп келип атпайбы? Ошондой эле кайталанып берилип, анан кийин жагында уйкусунун ортосунда турганда дагы көрүнүп баштайт. Ошондо кармаса болот. Анан бир эле түш көргөн боюнча кармап кала албайт киши. Себеби дегенде ал өтө
күчтүү касиеттүү киши. Анан сен деген кармап кала албайт экенмин дебей, тескерисинче ошо Кыдыр акеге деген Куран окуп, жок деген колуңдан эми жок дегенде бир 9 токоч келет да жасагангачы, ошо 9 токоч жасап, тамакты коюп, ошо ата түшкө жараша Куран окуп, колдоп, коргоп коюңуз деп суранып койсоң болот. Эми жуунган суусуна ошо эже жуунуп касиетин өткөрүп алса, азыркы учурда болсо кантип касиетибизди өткөрүп берсек болот, мисалы бирөө башка бирөөгө. Мисалы үчүн менин касиетимди бирөөгө сенин касиетиңди Өткөрүп бере аласыз. Мисалы өзүңүздүн касиетиңизди. эми мен өткөрүп берейин деп мынтип өткөрүп бербейт адамчы. Адам ошол касиетти кармай турган кишинин өзүнүн дили дити таза болуш керек. Ошол кабыл алыш керек. Анан мен сага өткөрүп берем деген менен өтпөйт ал касиетчи. Мындай окуучу катары баягы шартын, жол жобосун түшүндүрсө болот, бирок касиет өтпөйт. Эгерде ошол касиетти кармаймын деп умтулуп айтып атпаймынбы, жанагындай аябай мындай бир чын дили менен кызмат кылган кишилерге жанагынтип өтөт экен бул касиет депчи, ойт экен депчи. Ар бир адамда эле касиет болобу? Ар бир адамдын касиети бар. Ар бир жаныбардын касиети бар. Тоо таштын, жердин, суунун дегенде бүт баардык нерсенин өзүнө ыйгарылган касиети бар. Болгору жанагы силер сабакта окуп атпайсыңарбы, сабак мугалим болуп кетет жалпы жонунан, анан баардык эле доктор, профессор же болбосо академик болуп кеткен жок да, ошондой жалпы адам затынын касиети бар. Бирок кээ бир касиетти баягы байкабай, алында өндүрүп өстүрүш керек да, анан кийин мисалы үчүн бирөө табыпчу болсо, анан менин табыпчылык касиетим бар экен деп эле жүрө берсе, же ал иштебесе, аткарбаса, ал иштебей калат да. Анан ар бир кишинин касиети бар. Бирок өзгөчөлөнгөн касиеттер жанагылар. Туура айттыңыз. Биз аудиториядан сабак өткөндө бул жаңы мектепти бүтүп келген студенттерге айтам да. Кыргыз эли касиеттүү эл. Биз жөн элден эмеспиз. Биздин жаратылышыбыз касиеттүү деп сиз айткандай. Анан мен студенттериме айтам, ар бириңерде касиет бар, бирок силер эмне касиетиңер бар экенин билбейсиңер. Бирөө балким арасында акындар жатат. Арасында балким саймачылар жатат. Сайма баягы кол өнөрчүлүк кылгандагы бул да өзүнчө касиет болот экен. Ал баардыгынын эле колунан келе бербейт экен, студенттерге ушунтип айтам. Касиети жок адам болбойт. Бирок кимисинин эмне касиети бар, бул кыздар айткандай билбейт да өздөрү. Ошону бир ойгото турган бир себепчилер болуш керек, бир себепкерлер болуш керек. Эми айлана чөйрөсүндөгү чөйрөнүн көпчүлүк үйдө ата энеси билет баланын эмнеге жөндөмдүү экенинчи. Анан баланын мисалы үчүн жанагы өзүң айткандай кол өнөрчүлүккө жөндөмдүү болсо, анан ошол кызын тигиреки кыйнап алып барып эле тиги юрфакка же болбосо тиги башка дагы доктор болосуң деп эле тигиреки жака медика академияга тияк бияка алып барып тапшыртып коюп атпайбы? Ошентип кыйнап алып барып койгондордун жолу кайчылаш болуп калат. Себеби ал өзүнүн тигиреки дареметинде ага мүмкүнчүлүгү жетпейт, мисалы үчүнчү, Анан ошол ата эне өзү баалаш керек да, баласы, кызы эмнеге жөндөмдүү. Ошо жөндөмүнө жараша багыт бериш керек да, кыскасын айтканда. Биз баягы чыгармалардан билебиз, көркөм тарыхый чыгармалардан. Кыргыздардын касиеттүүлүгү ушундай күчтүү болгон экен, сиз деле билесиз, жана жайчылар. Жаанды токтотуп койгондор, же тескерисинче жаан жаадырып койгондор. Эми ошол касиеттерибиз азыр көрбөй атабызбы, алар кайда кетти? Ал кармабагандыктан. Жанагындай эле кармабаганда касиет деле таарынат да, анан иштебей калат да. Мен жаш кезимде ал убакта сайыс убактысы болчу да. Азыр эркиндикке чыгып атпайбызбы? Ким эмне кылам десе бүт баарын өзү жасап атат дегендейчи. Ошол убакта күн жаабай калса айлыбыз менен чыгып, Кудай күн жаай көр деп түлөөт көрүп тиги үйгө отуруп албай, мындай өйдөрөк булак жака барып же төш жака барып дегендей түлөөт көрүшчү.
ошондо сөзсүз түрдө ошол күнү болбосо да 2-3 күндүн ичинде күн жаачу. Же болбосо аябай күн жаан болуп жанантип селжирип жүдөгөн убакта Кудай айланайын өлчөмү менен бергиң деп тиленишчү. Ошондо жанагы көп тилесе көл болот дегендей, ошо өлчөмү менен бер дегенде ошол токточу. Анан аны колдонгон киши жок. Мисалы үчүн мугалимде өзүң мугалимсиң, анан кыздарды филфакты бүтүп атат, анан алар барып мугалим болуп иштебей базарга кетип калса, ал калат да, ал жөндөмү калат да, иш калып калат. Ошо сыяктуу эле касиетти колдонбосо, кармабаса, бул калып калат экен. Дагы мындай суроо да сизге. Азыркы кезде ооруган адамдар көп болуп атат. Медицина жагына да кайрылып, бирок ал жактан дагы баягы дарыланса да айыкпай, көрсө касиетиң бар экен, касиетиң карманыш керек деген бир нерсеге барып такалып атышат да, ошону ошол адамдар кантип тактаса болот? Жана кимге кайрыла алат? Ошону ачып берсеңиз, айтып берсеңиз. Эми мындай сайыс убактысында жанагы касиеттүү адамдар деген түш көрүп, же болбосо жөн эле мындай бир өзүнчө сүйлөнүп, бир жаратылыштын көрүнүштөрүн башкача элестетип айтып, ушундай болчу да, анан алардын баарысын тең эле чымкоронго жеткире болчу да, писик болуп калыптыр бул деп элечи, жинди болуп калды деп элечи. Азыркы убакта Кудайга шүгүр, азыр тамырчылар көп, касиеттүүлөр көп. Анан ошол экиге барып, жолун аштырып, ошол касиетти кабыл алса болот. Бир мисал айтып берейин. Мына бир табыпчыга 3 киши келет. Үчөөнүн оорусу тең, ашкасан оорусу. Анан доктурга барса, баягы үчөөнү оп-окшош дары, гастрит деп, мисалы үчүн, тиги ийнеси дагы, дарысы дагы, режими дагы бирдей берилет да. Анан айыкпайт, өзүң айткандай. Эмне үчүн? Бирөө айыгат, бирөө айыкпайт дегендей. Же экөө айыкса, бирөө айыкса, экөө айыкпайт дегендейчи. Анан табыпчыларга барат да. Анан табыпчыларга барганда алар Кудайдын берген касиети менен баягы өзүлөрү сезип, билип дегендейчи. Ошол 3 кишиге 3 башка коюлат дартыначы. Бирөө мисалы үчүн сенин ашкасаның көз тийгенден болуптур кызым дейт. Көз тийип, анан ошондон ашкасаныңга түшүп кетип, ырбап, анан ооруп калыптырсың дейт. Биринчи ошо көз тийгенди чыгарыш керек дейт. Анан эле кайра ошол доктурдун дарысы сага эм болот деп айтат. Бирөөсүнө болсо ысыл сууктан болуптур дейт. Сен жанагы мүнөздөп тамак ичип, режим менен айыксаң болот дейт. А бирөөсүнө болсо сага каргыш бар экен сенде дейт. Сенин тукумуңда каргыш бар экен. Сенин өзүңдө өтүп кетиптир ошол каргыш дейт. Мисалы үчүн ушундай жанагындай бир тукумдан келген касиеттүүлөрдүн бир ачуусу келип, анан каргап койгондо ошол тукумдан тукумга өтүп кетет экен ошол каргышчы. Ал ошол ооруп аткан киши күнөөсүз болсо дагы баары бир ошол оору ошого келип чыгат экен. Ошон үчүн тукумуңа зыярат кылып мал соесуңбу, же болбосо жыт чыгарасыңбы, Куран окуп, ошол өзү билбейт эми ал киши ким каргап, эмне деп каргаганын. Ошо менин ата тегимден келген жүктү алып салыңыз деп Кудайдан суранып түлөө жасаш керек экен. Ошондо кайра эле ошол ыраазы болуп, ыраазы кой бергенден кийин ошол кайра эле ошол жанагы доктурдун жанагы жазып берген дарысы ошол сайгың деген уколу эм болот экен да. Себеби ал ошентип коюп эле анан кийин бүттү айыгам дегенге болбойт. Ал себеби дегенде ал ырбап жара болуп кетти да. А бирок ошону айыктырыш керек да, айыктырыш үчүн жолун тазалаш керек экен. Жолун тазалагандан кийин анан ал айыгып баштайт экен. Тамырына түбүн табыш керек экен да. Эмне себептен пайда болгондугу. Эмне ошол касиеттин артынан табылган. Да, ошо дарттын дабаасын табыш керек да. Дарттын дабаасын табыш керек. Каргышты ошо ата тектен келген жүк деп коет да биздин тил боюнчачы.
Анан ошону жанагынтип кан чыгарып, жыт чыгарып, Куран окуп, азыркы убактарда мазарга барып, тиленип, сыйынып атат. Анан мазарга барат десе, биздин жаштардын көпчүлүгү айтат да, эми ташка барып, сууга барып сыйынганда ошол жерден эле оңолуп кетмек белек депчи. Ал жерге барып туруп Кудайга сыйынат. Ошол жерден ошол жерге ак нур түшүп турат. Ошол байланыш бар ошол жердечи. Ошон үчүн ошо мазар деп атайын барып ошол жакта сыйынат. Ал жерде таш үчүн же болбосо суу үчүн барбайт. Анан ошол жерге барып сыйынып, жанагындай каргышты кетирсе болот. Мазар булактарды же болбосо ыйык жер депчи, касиеттүү жер деп, анан ошол жерге атайын барганда эми жөн кетпейли деп, жок дегенде бир чүпүрөк болсо да ошону байлап кетишет го. А бирок ошону дин жагына келсек, молдолор аны байлаганга болбойт, күнөө деп эсептелет да. А бирок касиеттүү жер деп ошол жерге атайын байлап кетип атпын, кандай түшүнсө болот? Бул байлаганга болбойт. Себеби дегенде касиеттүү жерде бунун башы мындай болуптур. Бул жер мындай бак суу жери, анан жөнөкөй киши ошол жердин деген касиеттүү жер экенин билбейт да, бирөөсү ушундай касиети күчтүү киши барып түшүндү, ошол жерге деген аалам менен жол түшүп турган жер экен, ак нур түшүп турган жер экен, ушул жер касиеттүү жер экен деп, ошол белги болсун деп эле бир киши мындай ак кебести ошо мындай жаап койгон да, байлаган эмес, ак кебестичи. Анан ошону көрүп алып эле кийинкилер сөзсүз түрдө бул жерге ак жабыш керек экен, же байлаш керек деп бул түшүнбөстүктөн ошондой өнөкөткө өтүп кеткен да. Байлаганга болбойт, мазарды байлаганга болбойт кызым. Молдолордуку туура жерденчи, байлаганга болбойт. Ал белги катары эле ушул жер мазар деп түшүнсүн деп эле ошол мазарды ачкан киши биринчичи ак кебес жаап койгондо, эми ак жалгасын деген сөз бар да биздечи, ак жалгасын деп. Азыр болсо мазарга барсаң айланайын носкисинен, байпагынан баштап тиги бет ачысын баарын байлап коюп атат. Биз далай жерге барып туруп ошону кесип өрттөдүк, кээде ошол бак өсүп атып, жана азыркы бет ачылар деле тиги капрон байпактарындагы ошол бакты өстүрбөй коет экен, монтип кыйып кетет экен, кадимкидей өтүп кетет экен, катуу байлап салгандачы. Болбойт да антип байлап койгон. Антип байлабаш керек. Мазарга белги болуш керек. Ошо бир гана белги болуш керек. Эми илгеркилер а жерге эстелик же болбосо чоң жазып, азыркылар жазып коюп атат го, бул жер мындай жер депчи. Андай болгон эмес да. Ошон үчүн жанагы ак жалгасын деп ак жаап койгон да, кебес жаап койгон. Анан аны кийинкилер болсо, сөзсүз кебес байлаш керек экен, анан ак байлаш керек экен деп баягы ырбатып жаман жагына өнөкөт кылып алышкан да. Сиз айткандай касиеттүүлүк бир эле адам баласында эмес, бул табиятта дагы, жаратылышта дагы, жан жаныбарларыбыздын дагы касиеттери, мисалы кайберенибиз, ысык көлүбүз баардыгы биз үчүн касиеттүү. Демек ошолорго аяр мамиле кылып, алардын да касиетин, жана өзүңүз айткандай, суунун да касиети дедиңиз, жакшы айтканда, жаман айтканда, биз ушу сабактардан ушул нерселердин баарын колдонобуз аудиториядан. Сууга кандай мамиле кылыш керек деген, суунун интеллект картасын түзөбүз азыр мына илимий жактан. Ошондо айтылып атпайбы ушул касиет. Демек бул биздин угуп аткандар, көрүп аткандар ойлоп калбаш керек. Бир эле адамдын касиети бар экен, же касиеттүүлүк деп. Демек ар бир нерсенин өзүнүн касиети болот деп тыянак чыгарсак болобу? Болот. Мисалы үчүн могу эле бир эле Ысык көл облусун алалы, ошол аймакта деген канча суу кирип атат, анан ошол жерде деген чыккан суулардын түрлөрү деген бири-бирине окшобой атпайбы? Бирөөндө темир көп болсо, бирөөндө көмүр көп, бирөөндө дагы башка тигиреки Менделеевдин жанагы мезгилдик таблицасындагы заттардын баарысы тең чыгып атпайбы? Ал касиет болбосо анын баарын каяктан бирөө кошкон жок да башына отуруп алыпчы. Ошолордун баарысын тең. Ошонун баарысы тең касиеттүү болгон үчүн жанагындай суулар чыгып, дары суулар чыгып атат. Биз азыр суу менен эле дарыланып алсак болот. Мен бир мисал келтирип кетейин. Арабиядан бир молдо келиптир. Аалым экен, өзүчү. Анан келип Ысык көлдү кыдырып жүрүп, анан сууларды ичип, көрүп, анан айтыптыр да: кыргыздар, силер Меккеге барып эмне кыласыңар?
мекеде силер ошол жактан бөтөлкөлөп замзамдын суусун алып кетип атасыңар. Силерде замзамдын суусу ар бир тукуюңарда бар турбайбы? Ар бир өрөөнүңөрдө бар турбайбы? Касиеттүү суулар биякта толтура турбайбы? Силер ушундан ичип эле дарыланып айыгып албайсыңарбы дептир. Көрдүңбү? Ал сезген үчүн, билген үчүн ошентип айтып атат. А биз өзүбүз баягы колдо бар алтындын баркы жок дейт кыргыздарчы. Биз колдо бар жакшынакай касиеттүү дары сууларыбызды ичпестен кола, фанта ичип атпайбызбы? Кайра ал ашкасанын баарын жытытып атат. Ошол аяр мамиле жасап, ар бир нерсеге касиетке, касиет деген сөздүн өзү мындайча айтканда касың дагы ийилет деген сөз. Эгерде ошол киши касиеттүү кишилерге душманда келип алдына бир жардам сураган күн болуп атпайбы? Ошон үчүн касиетке касың дагы ийилет деген сөз. Бата менен бир бекемдеп коюңуз. Соңор жок болсо анда бата менен бүткөрөлүк, кызым. Жараткан Кудайым, ушу кыргыз элимдин касиети өзүнө кут болуп, Кудайым колдоп, элибиздин келечеги кең болуп, ден соолугу чың болуп, өмүрлөрү узун болуп, оомат, дөөлөт өзүбүздө болсун. Айтканыңыз келсин, амин, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, биз бүгүн Энелер мектебинин турмуш сабактарынан касиет деген эмне, касиеттүүлүк жөнүндө маек курдук. Бул сабагыбыздан сиздер кайсы бир деңгээлде керектүү нерселерди алдыңыздар деп биз ишенебиз. Эмки берүүдө жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Ар бир үй бүлөдө тынчтык, ынтымак, токчулук, молчулук болуп, касиеттүү Кыргызстаныбыз дайыма бар болсун.